Жылуулук, тең салмактуулук. Адамдын денесинин температурасын текшерүү үчүн медициналык термометрди колтукта 5-8 мүнөт кармоо керек. Бул убакытта термометрдеги сымап жылыйт дагы, анын деңгээли көтөрүлөт. Башка дененин температурасындагы ченөөдө дал ушундай аныкталат. Дененин температурасы жана термометр бирдей болуп, жылуулук тең салмактуулук орнош үчүн убакыт керек. Ар башка температурадагы суюктуктарды аралаштырууда жылуулук тең салмактуулук процесси кандай өтөөрүн байкайлы. Стакандын ичин экиге бөлөлү. Бөлүктөрүнө ысык жана муздак суу куюп, термометр коебуз дагы компьютер менен туташтырабыз. Компьютердин экранын кошобуз дагы, суунун температурасы убакыттан көз каранды экенин түзүлгөн эки графиктен байкайбыз. Экранда параллель эки түз сызыкты көрүп турабыз. Температуранын убакыттан көз карандылыгы ысык суу үчүн үстүңкү сызык, ал эми ылдыйкы сызык болсо, муздак суу үчүн. Эми стакандагы бөлгүчтү алабыз. Ысык суу муздак суу менен аралашып, жылуулук алмашып термометрдин көрсөткүчү өзгөрөт. Графиктер бири-бирине жакындашып, убакыттын өтүшү менен суунун температурасы ар кайсы чекитте бирдей, жылуулук тең салмактуулук орнойт. Нерселер ар кандай температурада болуп, бирок убакыттын өтүшү менен тышкы абал өзгөрбөсө, анда нерселер ортосунда жылуулук тең салмактуулук белгиленет. Убакыттын өтүшү менен макроскопиялык параметрлер өзгөрүүсүз калса, анда бул абал жылуулук тең салмактуулук абалы.